Assalamu алейкум, Ош Туракчай каналы кандайсыздар жакшылар? Бүгүн 30-июнь 2025 жыл. Бүгүн биз силерге Ош шаарыбыз Масалиев көчөсүндө жайгашкан, тагыраак айтканда Домбутадан Масалиев 67 дарегинен 104 сериядан 4 этаждан крышалары жабылган, тех паспорты бар, баардык коммуникация центральный болгон, троллейбус каттамга, маршрут каттамдарга, бул жактан Мостко, Домбута Мостко, Бимге жакын жерде жайгашкан домдон 3 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчибиз. Сатылчу квартира ушул домдо жайгашкан. Ориентири туугандар Реми ресторанында алып бересиздер. Туугандар 4-кабатка да чыгып келдик. 1-кабаттан 4-кабатка чыкканыңыздарда мындай ремонттору дагы жакшы. Дамкону жакшы экен бул жактан да кирсеңиздер мындай жагымсыз жыттар жок. Оң тараптагы ушул эшикти ачып киргениңиздерде сиздерге айтып жаткан, мактап жаткан планировкасы дагы сквозной болгон 3 бөлмөлүү кирип эле жашай турган, эч кандай вложение кылбай турган квартирабызга киресиздер. Мына киргениңиздерде дуалдары мындай водоэмиссионный краска болгон неоклассик ремонтунан полдоруна эми өзүңүздөрдүн килемиңиздерди салсаңыздар туугандар жакшы болуп ачылат туугандар. Оң тараптагы эшикти ача турган болсок пластиктен коюлуптур эшиги. Бул жуунуп тарануучу бөлмөсү. 104-төрдү билесиздер, жуунуп тарануучу менен ажаткана бөлмөсү бир болот. Бирок полдору мына кафель, бул жагы кафель, потолоктору пластик, бул жагынан аристон коюлган. Мына жагында бети колу чайкаганы, бүзгүлөрү. Негизинен суунун напорлору жакшы экен туугандар. Суунун напору, газ, отопление баардыгы сонун иштейт дейт. Ашкана бөлмөнүн дагы мындай полдоруна кафелден жармаштырыптыр. Себеби дейт ашкана бөлмө тез жууп турабыз бул жакта деп. Суунун напорлору жакшы, газдын учетчиги бул жакта коюлуп турат. Анан күнгөй тарапта жайгашкан. Себеби планировка сквозной да. Алдыда мына шаркырап суу агып турат. Пластик бул жактары. Бул жактан отоплениянын турбалары алмаштыр. Крышасы дагы азыр өзүңүздөр келгенде дагы көрөсүздөр. Крышасы дагы жабылган. Негизинен сонун. Андан кийинки бул негизги зал бөлмө. Себеби билесиздер, 103 серия менен 104 сериянын планировкасы окшош болот, бирок 104-тү негизи жашаган адамдар билет, сенит этилет. Бул сыз болбойт. Көбү мындай сыз болбойт деп ошол жагынан сенит этилет. Балкондору кенен болот. Шлакобетон. Анан жок, бизге 3 бөлмө керек, толугу менен биз ушундай чоң үй билебиз дей турган болсоңуздар, азыр гипсокартон бар, эшиктер бар. Могул жерден ушул мына жерден каалаган жерден тосуп алсаңыз, бул жагы дагы өтө кенен болуп зал чыгып калат. Себеби азыр көрүп жатасыздар, бул жерде терезеси менен баягындай үйлөр болот, терезеси менен балкону. Бул даяр, сразу эле алынган. Бул жактында терезелер пластик. Кондиционерге чейин коюптур. Бул жерде мына отопление. Ошондо бул зал болду туугандар. Бул эшиктен тур кире турган болсок, бул эми жеңешканын кабинети болуп калат. Экинчи кабинети, бул жерде кладовка, пылесос, варенье, ошо окшон мындай буюм тайымдар тура берет. Бул экинчи бөлмөсү, сквозной. Бул жагында да бир бөлмөсү, үчүнчү бөлмөсү, бул жак экинчи бөлмөсү. Спальный бөлмө. Терезени ачабыз. Бул жактан мына двор тарапты карайт. Кондиционери коюлган. Крышасы мына жерден дагы көрсөтүп кое берейин. Крыша мына жабылган, тинике менен жабылган. Сонун. Вложение, ачыгын айтканда вложение жок экен. Аласыздар. Эми аласыздар, сразу эле көчүп келе бересиздер туугандар. Киргениңиздерде сонун. Бул жак терезеси болсо, мына Масалиев көчөсүнө карайт. Троллейбус каттамдар. Бул жерде мына Реми рестораны бар. Бул жактан оң тарапта болсо Бим Мостко жакын, Горбаняга жакын, Акбуракка жакын, бул жактан Токтогул паркка жакын, андан сырткары университет, мектептерде эми айтпай эле коелу. Туугандар, локациясы өтө сонун. Дос туган уруктарга ушундай чоң үйлөр издеп жаткан болсо, ушул видеонун ссылкасын жөнөтүп коюңуздар, 3 бөлмө издегендерге. Лайктардан басыңыздар, комментарийден жазыңыздар. Эси комментарийге деле жооп беребиз деп маалымат берди.